Нурпресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматына келип түшкөн чукул кабар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Рыспек Акматбаевди мыкаачылык менен өлтүргөндөрдүн аты аталды. Крим авторитет Рыспек Акматбаевди мыкаачылык менен өлтүргөн кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы билдирүү таратты. Рыспек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Боха Казарманский деген каймана аты менен таанылган Болот Самсалиевдер жана Ремба аты менен белгилүү болуп дайынсыз жоголгон Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталды. Ошол эле учурда укук коргоо органдарынын айтымына ылайык киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасаган. Ал беткап кийип, Акматбаевди Калашников автоматынан атып, андан соң унаага түшүп, Бишкек шаары багытын көздөй из жашырып кеткен. Эскерте кетсек, 2006 жылдын 10 майында Көкжар айылында мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү унаа менен белгисиз адамдар Рыспек Акматбаевге куралдуу кол салышкан. Акматбаев башына жана көкүрөгүнө көптөгөн ок тийип, алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Нурпресстин жаңылыктарын Facebook, Instagram жана YouTube каналдарынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.